мектептин бет ачары, расмий бет ачары болор элек. Жаңы эле мындай сыясы да жакшы кургай элек. Рыспай Исаковдун авторлугунда ушул тамгалар Даңктайт Манастын бир аз өспүрүмдөр үчүн арналган, өспүрүмдөр жана баарыбызга арналган. Жанагы башында айтып өттүм, 3000ден ашуун көөнө сөз Манаста бар. Биз бир 300 сөздүн тегерегинде эле сүйлөп калдык, чындыгында. Тилибиз Манаста айтылгандай нонок болуп калды. Сөзүбүз менен оюбузду да мындай оңтоп жакшынакай жеткире албайбыз. Ошол көөнө сөздөрдү Манастын ичиндеги көкүрөгүбүзгө кадап үйрөнөлү деп биздин Рыспай Исаков эң бир мыкты эмгекти жаратты. Бул жерде мына муну биз акылдуу китеп, санарип китеп деп койдук. Ушул китептин эле жогорку муундагыларга, анан жеткинчектерге, өспүрүмдөргө арналат 36 тамга. Анан азыр баарыбыз чоң китепти көргөндө чочуйбуз. Китепти деле окуй калдык. Ошол кээде жалкоо болуп, аны кара көз жүгүрткөнгө дагы баягы чамабыз келбейт. Окуп көргөнгө мүмкүнчүлүк болсун деп жанында QR коду бар. Кутман Садыков төкмөбүз ушул 36 тамганын баарын бул жерден ырдап чыгат. Эгерде окугуңар келбесе, жөн эле коюп уксаңар да болот. Биз жанагы мына бул жерде лингвист дегенди мен өмүр уккан эмесмин. Балким окусам дагы жетирген мына чокмор буюмдар, дорго дейт, дойбу дейт, додо дейт, доогума тиште баштаган, доорут мүшкүл капсалам, дооган чүштө кездеме, доогун артпайт жакшы адам дейт. Ошол ар бир сөздүн түшүндүрмөсү энциклопедия бул жагында бар. Ушул жерден сөздөрдү алып, анан жанагы жадатма сөздөр менен сүйлөйбүз. Биздин сөзүбүз аябагандай жардыланып, майдаланып кетти. Ушул китептен эле мамлекеттик кызматкерлер үйрөнүп, сөзүңүздөрдү байытсаңыздар болот. Мына ушул китепти салдык. Анан мамлекеттик кызматкерлерди жалпысынан алганда бардыгыңыздарды чоролор деп койсок ашыкчы болбосун. Чоролордой болуп кадимкидей мамлекеттин жумушун жүргүзүп келатасыздар. Мына бул китебибиздин дагы сыясы кургай элек. Бул Кам Манастын 40 чору. Мына буга чейин чоролор мындай кыска эле көбүнчө ушул Сагынбай Орозбактын вариантында баягы Канкейге көөлөп барганда гана бир айтылып келет экен чоролор. Бирок ар бир 40 чоро деген ким дегенде, ар бир 40 чоронун бейнесин ачып, чогултуп анан кичинекей ушундай бир жупкадай жука китеп болгону менен айрымдар айтып атат, Кам Манастын 40 чоросу ушундай кичинекей китепке батып кетти деп. Мына ушул жупкадай болгон жука китепке кадимки Кам Манастын 40 чоросунун бейнесин ачып сүрөттөп койдук. Бул дагы кыска, муну узун окубайсыздар. Сагынбай Саякбайдын вариантынан ичин ачып алып эле мына Эрбакай, Эралмамбет баардык чоролор сүрөттөлөт. Алардын бейнеси кандай кийинген, мүнөзү кандай болгон, эмне билдет аткарган. Ушул китеп менен эле Манаска сүңгүп кирсеңиздер болот. Мына бул китепти коштук. Бизде жанагы Манас Улуттук Академиясында илимий багытта биздин Эпос деген журналыбыз чыгарылат. Бул жерде 3 тилде, орус, англис, кыргыз тилдеринде илимий макалаларыбыз, жаңылыктар. Ичинде илимден да бир аз кабар алып койсун деп мына ошол илимий журналыбызды да коштук. Анда эмесе сыйлоого өтсөк, жоонтоп грамоталарыбыз бар экен.